Көл таңы программасы уланууда. Бүгүн биз билим алуу ийне менен кудук казгандай деген теманын алкагында кеп куруудабыз. Анан бизде бүгүн өзгөчө позитивдүү маанайда келип, сонун маек куруп берели деп биздин Flex программасынын бүтүрүүчүлөрү мейманда отурушат. Тааныштыра кетейин. Айдана Зарлыкова жана Лола Эсенова бизде мейманда. Ардактуу замандаштар, Flex программасы боюнча билгендер бар, билбегендер бар. Андыктан бүгүн биз студиябыздын алкагында ушул Flex программасы кандай программа, кандай артыкчылыктарга ээ, ушулар туурасында биздин жаш окуучуларыбыз кенен маалымат бермекчи. Эң алгач Айдана, Лола өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Саламатсыңарбы? Менин атым Айдана. Мен деген азыркы убакытта номер 11 гимназия мектебинин 11 классында окуйм. Flex программасынын бүтүрүүчүсү болом. 2022 жылы, 2023 жылы Америкада бекер окуп келдим. Лола, өзүң жөнүндө айтып кетсең. Мен деле Айданадай 11 класста окуйм. Номер 11 гимназия мектебинде Каракол шаарында. Ошондой эле Айдана сыяктуу эле 2022-2023 жылынын бүтүрүүчүсү болуп, бир жыл Америкада бекер окуп келгем. Азаматсыңар. Лола, Айдана, мынакей силерди көрүп ушунчалык кубанып турам. Силерге окшогон дагы көп окуучулар, биздин телекөрүүчүлөрүбүз бар. Аларга да мотивация берип, сонун маанайда келип отурасыңар. Негизи эле бул Америкага бардык эле барып окуп, мына ушундай жер көрүп, билим алып келе бербейт. Анан ошо Flex программасы боюнча айта кетсең. Албетте, мен баштай берейин. Бул Flex программасы деген Future Leaders Exchange, бул деген кыргызчага отургондо деген лидерлер менен алмашуу деп айтылат. Бул программа деген Америка Кошмо Штатынын государствосы менен полностью спонсироваться этилет да. Бул программаны өтсөң, бир жыл Америкада бекер окуйсуң, жана болсо дагы $200 стипендия ай сайын аласың. Башында $300 стипендия берилет, ал канцтоварга жана кышкы оокаттарга. Ошол үчүн Америкага барганда бул программа полностью бекер, жана ошонун тышкары сага каражат берилет да ай сайын. Кошуп кетсең болот. Жана кошуп кеткенге дагы кошот болчумун. Flex программасы полностью спонсируемый программа. Анан Flex программасын өткөндөн кийин Айдана айткандай эле силерге стипендия аласыңар. Жана Америка барып деген Америкадан мектепке окуйсуңар, өзүңөр класс таңдасаңар болот. 7-8 класс берилет, ошондон өзүңөр таңдап алсаңар болот. Ошондон дагы Flex көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул волонтерский проекттер жана американецтер менен иштеп, связьдарды кылып, анан деген также жана кошуп кетейин, Америкада баргандан кийин силер ал жактан американский үй бүлө менен жашайсыңар, алар үй бүлөнүн ичинде жашап культураны өзүңөр маданият менен бөлүшөсүңөр, өзүңөрдүн Кыргызстанда кандай Кыргызстан жөнүндө айтып бересиңер, жана бул эң сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ошо. Ошол да болду бир аз. Бул жака деген Америкага барганда, эмнеге ошо Америка бизге ушунча акча коротуп, ай сайын $200 стипендия берет деп ойлойсуңар. Анткени деген Америкага биз барганда деген Кыргызстан жөнүндө айтып беришибиз керек американецтерге. Анткени Америкада менин ошо өзүмдүн опытым боюнча Америкада эч ким Кыргызстан жөнүндө билбейт. Андан тышкары силер деген Кыргызстан жөнүндө айткандан дагы Америка жөнүндө билип келишиңер керек да. Анткени аякта жашоо аябагандай башкача. Жана дагы кошуп кеткендей, бул жылы деген бул программага деген 2007 жыл 1 январдан баштап 15 июнь 2009 жылга чейин окуучулар ошол программага деген подаваться этишсе болот. Жана болсо 9-10 класстар подаваться этилет. Анан бул программа деген аябагандай уникалдуу. Анткени бул программага деген жана мүмкүнчүлүкү андай люди с неограниченными возможностями деген чектелген адамдар дагы катышса болот. Аларга деген дагы 9-10 жана 11 класста, анан 1 курс колледжда тоже катышса болот. Эң сонун. Анан мынакей Flex компания программасы менен бир жыл Америкага барып окуп келдиңер. Бул жакта биздин билим берүү системасы менен ошол Америкадагы билим берүү системасынын өзгөчөлүгү тууралуу айта кетсеңиз. Кандай айырмачылыктар бар экен? Эки системаден абдан башкача, бирок өтө уникалдуу деп ойлойм. Анткени Американын системасында бул кичине башкачараак. Мен окуп жүргөндө, то есть Америкага барып Flex программасы менен окуп баргандар
бар эле айтат аябай башкача экен деп, анткени биздин система кичине башкачараак. Бизде деген 15 предмет берилет. Жана 15 предметтин баарын толуктап мындай окуйбуз да. Ал сыяктуу болсо узкий специальность менен кетип 7 же 8 предмет алышат, анан ошондо эле аябай жакшы катуу окушат да. Ошонусу мага абдан кызыктуу болду. Жана Америкага барганда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылды, анткени аякта биздин предметтерден башка дагы башкачараак предметтер бар экен. Мен болсо бухгалтерство деген предмет бар экен, ошону алгам. Жана кулинария деген предмет бар экен, же рисование, ошонусу абдан жакшы болду да мага. Неңсанын. Анан силерде ой пайда болду, биздин билим берүү системасында ушундай бир кошумча алымча болсо деген оюңардар болду, сунуштар барбы деги эле мугалимдер менен дагы тыгыз байланышта болуп, өзүңөрдүн сунуштарыңарды айтып, мындай мектептен окуучуларын дагы билимге умтулуу максатында кандай сунуштарды айтат элеңер? Менин оюмча Кыргызстанда системасы аябагандай жакшы. Бирок Кыргызстан деген жана Америка деген аябагандай айырмасы чоң да. Америкада болсо деген Лола айтып кеткендей, мисалы деген чоңойгондо сен деген фотограф болгуң келсе, жалаң фотография менен связанный предметтерди алсаң болот. Тарткың келсе тарткан предметтерди аласың да. Кыргызстандан болсо ошо 15 предметти аласың. Жана Американ системасына мага аябаган жаккандай, окуучуларга аябагандай көп мүмкүнчүлүк да. Мисалы деген эртең менен барып деген завтрак жей калсаң, мектептен завтрак жейсиң, же обед жейсиң. Андан тышкары деген спорт бар. Спорт болгондо деген анда жөн эле барып катышпайсың да. Ал спортто деген сага форма берет, айка барып катышып, башкалар менен ойноп, утсаң сага медаль берет, кубок берет. Ошонусун баары аябагандай чоң мотивация берет деп ойлойм. Кыргызстан системасына болсо деген, Кыргызстан системасы аябагандай жакшы, буга чейин айтып кеткендей, бирок менин оюмча ушундай спорт же ушундай нерселерди кошуп, ушу окуучуларды бири-бири менен мындай чогуу бир нерсе чогуу болгондой, ушундай мотивация болгонго ушундай нерсе болсо, менин оюмча аябагандай жакшы болмок деп ойлойм. Эң сонун бул дагы албетте ишке ашат деп үмүттөнөлү эле. Анан бул программага өтүү жолдору тууралуу дагы Лола айтып берсин. Бул программады орто мектептеги окуучулар подаваться болот экен. Тапшырса болот экен. Бул программанын 3 турдан турат. Биринчи, экинчи жана үчүнчү. Биринчи турда силер заявкага 10 күн берилет. 10 күндүн ичинде силерге 3 эссе суроолор келет. 3 эссе суроолорго силер жакшы мындай лидерлик сапаттарыңарды көрсөтүп, кандай проекттер жасагансыңар, ошондой маалымат менен жакшы эссе жазасыңар 3 темага ошол 10 күндүн ичинде. Англис тилинде туура. Андан кийин биринчи турду жазып бүткөндөн кийин силерге экинчи турдан имейл бар. Почтадан силерге экинчи турдун маалыматы келет. Экинчи тур бул жөн эле тест. Англис тилинин 15 мүнөттүк тест. Окуйсуңар, суроолорго жооп бересиңер. Андан кийин 2-3 айдан кийин 3-чү турга приглашение келет экен. Приглашение келгенден кийин ал жактан интервью өтөсүңөр. 3 эссе кайра эле жазасыңар, бирок 3 эссени камера силерди наблюдать этип турат. Ошентип 3 эссе өтөсүңөр. Жана деген оюн болот. Оюн болсо офлайн форматында болот. Ошол жакта да силер өзүңөрдүн лидердик качестволоңарды көрсөтүп, өзүңөрдүн сапаттарыңарды көрсөтүп, жакшы ачылып көрсөтүшүңөр керек. Эң сонун. Мына ушундай ийгиликке жетиш үчүн дагы талкпаган билим талап кылынды да. Анан англис тилин ушунчалык эркин сүйлөп калууга канча убакыт короттуңар, канча жаштан бери ушундай англис тилин окуп келесиңер? Макул, бул деген 6-класстан баштап эле мен тилдерге кызыгып баштагам. Бирок англис тили менин оюмча эң оор тилдеги катары саналчу. Анан апам айтат да, ушу барып деген ушу англискийди үйрөнбөйсүңбү? Ушу азыр туристтер көп келиптир, өзүңө жакшы болот дейт. Анан 7-класста макул деп англискийге барам. Биринчи күндө эле ушундай мотивация болуп баштайт да. Анан менин эжейим айтат да, ушу Айдана Америкага менин бир окуучум барып келиптир, Бекер Flex программасы менен, сен да ушуга подаваться эт дейт. Анан анда мен 6-классмын, 7-класс. Анан 9-класста эле подаваться этсе болот. Ошого чейин аябагандай күттүм. Анан англиский сүйлөгөнгө мага деген бир 2 жылдай кетти да. 2 жыл сүйлөп, жана ушу туристтер келет, туристтер менен сүйлөшүп атып, ушинтип өзүмдүн англиский сүйлөгөн сөз байлыгымды көбөйттүм деп айтсам болот. Эң сонун, Лола. Мен үчүн мен английский тилин 3-класстан бери окуп баштагам. Анткени менин мамам аябай чоң салым кошкон. 3-класста мени аябай мотивация кылып, ушундай программа бар экен, аябай даярдан деп 3-класстан баштап аябай англис тили менен күйүп окуп баштагам. 8-класста абдан англис тилине
заявка берейин деген, бирок мен жашым жетпей калып 9-класста бергем. Анан 9-класста ошентип өтүп, анан Америкага бир жыл окуп келгем. Анан сиздерден сырткары Кыргызстан боюнча канча окуучу бул программа менен барып окуп келди, ошол боюнча да маалымат берип кетсеңер. Биздин жылда деген негизи Flex программасына өткөн ар кандай да. Бир жыл 100 киши өтсө, экинчи жылы 50 киши өтөт, ушундай кылат да. Биздин жылда деген общий деген 60ка жакын бала өттү. Караколдон болсо 8 бала өттү. Жана Лола ошол жөнүндө айтып кетсең болот. Кайсы мектептен жана? Хорошо. Макул. Биздин мектептен 3 өткөн. Жана Прижевальский школунан бир өткөн. Жана башка школ бар, Ленина номер 2 мектептен дагы өткөн. Ошентип толук 7-8 киши окуп калат экен. Республика боюнча айдан айта кетсин. Республика боюнча ошо буга чейин айтып кеткендей 60ка жакын бала өттү да. Ошолордун баары Америкага барып, өзлөрүнүн жашоосун жашап, башка штаттарга барып ушинтип Американы көрүп келишти деп айткан болот. Ошол башка штаттарга барып жашап келиңер бир жыл, анан ошол көзөрмөмдөр менен да бөлүшө кетсеңер, Макул, Лола башта. Мейли. Мен өзүм Индиана штатына окуп келгем. Окуп жана жашап келгем. Индиана штаты абдан жакшы штат экен, анткени бул кичине запад кандай? Север. Түндүк түштүк. Түндүк Американын түндүк жагында жайгашкан экен. Ошондуктан мага Индиана штаты абдан жактан, анткени аяктан аба ырайы Караколго абдан окшош экен. Бирок кичине айырмачылык бар экен, анткени Кыргызстан бул тоо айланып турат, тоо курчап турат, бирок мен жашаган жер абдан түз, түз жок, аябай түз болчу. Ошонусу менен аябай айырмаланды. Жана мен ойлойм, мен Американын кичинекей айылында жашагамда, ошондуктан да ошол да пайда тийди деп ойлойм, анткени айылында ичиндеги Американын культурасын жакшыраак түшүнөсүң да, кандай адамдар жашайт мына кичинекей шаардарында, кантип күн өткөрөт, кантип иштешет, ошонун баарын ошо аябай жакшы болду. Эң сонун Айдана. Лола айта кеткендей, бул деген бизди Америкага жибергенде биз деген Нью-Йорк деген чоң шаарларга барбайбыз. Биз деген кичинекей айылга окшогон жактарга барабыз, анткени деген ал жакта биздин безопасностьибиз деген аябай кандай жакшы каралат. Жанагындай Нью-Йорктогудай нерселер жок да. Кичинекей жерлерде элдер дагы дружныйраак болот да. Менин штатым болсо Мэйн болчу, Американын бул сторонасында турат, эң жагында да. Чет жагында. Мэйн деген штат деген, бул штат аябай кандай суук штат. Мен деген өзүмдүн Кыргызстанда эле суук деп жүрчүмүн, бирок менин штатым андан да суук экен да. Ошо мен аябай кандай өзүмдүн штатымды жакшы көрдүм, анткени деген аякта элдер деген аябай кандай мындай жөнөкөй, жана деген бири-бирине жардам берип, бири-бирине күлүп, көчөгө чыксаң дагы американецтер күлүп эле сен менен сүйлөшө берет да. Ошонусу аябай кандай жакшы болду, анткени биякта биз туристтерди көчөдөн көрсөк, алардын жанына деле барып сүйлөшпөйбүз. Ооба. Американецтер болсо сен көчөдөн көрүп калса, жаныңа барып сурап, Кыргызстан деген эмне, Кыргызстанда эмнелер бар деп ошонун баарын сурашат да. Ошондой мага чоң мотивация берип, ошо Кыргызстан жөнүндө айтканда эле жүрөгүм жөн дүкүлөп кетчү да. Патриоттук сезимдер ойгонуп жакшы айт, Эң сонун азаматсыңар. Чындыгында силер менен маектешип отуруп, мен дагы ушундай сонун бир кандай десем, сөз менен жеткирип бере албайт, аябай мотивация бердиңер. Мынакей силерге окшогон дагы көптөгөн окуучулар ушул Flex программасына өтүп кетсем, барып окуп келсем деп кыялданып жүрөт. Анан ошол биздин теле көрүүчүлөргө дагы, ошол көрүп отурган замандаштарыбызга да сонун мотивация бердиңер деп ойлойм. Анан мынакей буга чейин эле ушундай шайыр шаңдуу элеңер же Америкага барганда дагы мына ушундай өзгөрүү болуп келдиби деп ушул боюнча сурагым келип турат. Эң жакшы суроо экен. Эң жакшы суроо экен. Биякта Кыргызстанда Flex программасына чейин деле биз шайыр эле жүрдүк деп ойлойм, анткени Сырайын деген. Шайырда эле жүргөн, анткени биз абдан активдүү, Караколдо аябай активдүү болуп, ар кандай проекттер менен иштеп, волонтерский организациялар менен катуу иштегенбиз. Ошондо да аябай өзүбүздүн сапаттарыбыз ачылды деп ойлойм. Ошол бизге плюс болуп, Америкада жашаганда биз жеңил эле адаптация болуп кеттик деп ойлойм да. Бирок Америкадан келгенден кийин да ошол чогулткан опыт менен бияка келип, ошол опыт менен биз делимся, бөлүшүп атабыз. Анан Караколдо жакшы жер бар, американский уголокто, Айдан айыл жакта Talking Club билет, разговорный. Ошон үчүн жана мен болсо деген кичинекей балдар менен иштейм. Ошол келип бизге суроо берсеңер болот, анан жардам беребиз. Ошо
Айдана? Мен болсо Кыргызстанда жүргөндө эле өзүм эле ушундай эле болчумун негизи элечи. Бирок Америкага барганда эмне өзгөрдү десем, мен анда Америкага баратканда мен 15 жашта болчумун да. Ата-энемден эч качан бир жума дагы башка жерде жок болчумун. Анан Америкага барганда башында Лол айтып кеткендей эле ыктыярчылык бир нерсе кылганда адаптация бат эле болот да. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмдү мындай башында сагынгансып ушундай нерселер болуп кеткен да. Бирок Америкада жүргөндө мен эң жакшы сапатым бул күлгөндү үйрөндүм да. Кыргызстанда өзүм шаер жүрсөм да көп күлчү эмес экен. Анан Америкага барганда деген американецтин баары эле көчөдөн сага күлүп эле, привет дешсе эле, арды көрүп өзүң күлүп бересиң. Анан Кыргызстанга келгенде да ушинтип күлүп, шаерди жүрүп, анан бир нерселерге ачык болуп, көрүнгөн нерсени кылгың келип, ушинтип калат экенсиң да. Эң сон. Накей, бул Flex программасында бир өзгөчөлүгү, башка өлкөдө жүрүп, өзүңдүн мекениңди да, Кыргызстанды да таанытууга сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Эң сону туристтердин да көбүн алып келдиңер деп ойлойм. Анан накей, сиздерге окшогон окуучуларга дагы жакшы бир каалоо тилектиңерди айтып, деги эле бул Flex программасына катышуу үчүн дагы кандай аракеттерди жасаш керек? Ошол боюнча да айта кетсеңер, Лоладан баштайлы. Flex программасы бул эң сонун программа, ошондуктан аябай аракет кылып, өзүңөрдү ар кайсындай нерселерден пробовать кылып өзүңөрдү көрсөтүп ошентип бергиле. Анан эч нерседен коркпогула, анткени англис тили бул Flex программанын эң важный деп эсептелбейт. Ошондуктан кандай өзүңөрдү көрсөтсөңөр ошондой эле болуп өтүп кетесиңер деп ойлойм. Кошумча алып кетсем болот. Көп ойлойт экен да бул Flex программа деген платный деп. Жок, биринчи турда өтүш үчүн үйүңөрдөн отуруп эле телефондон эле онлайн анкетаны өтүп коесуңар, 3 эсе жазасыңар. Ошол үчүн азыр сиздерге ошол программага подавать эткенге аябай кандай мындай сунуштайбыз. Анткени бул программа 28-сентябрда жабылат. Ошол үчүн баарыңар эле азыр үйүңөрдөн отуруп эле сайтка кирип эле онлайн анкетаны толтуруп, биринчи турга подавать эткиле. Жана болсо деген бул программа аябай кандай көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Америкага барганда такыр өзгөрөсүң да. Бул Америка деген такыр башкача жер, анан Кыргызстан да башкача жер. Ошол үчүн Кыргызстандан болгон өзүңөрдүн ушундай билимиңер менен американецтер менен бөлүшүп, ушундай нерсеге аябай кандай сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ошол үчүн баарыңар подавать этип, Американы көрүп, мындай кандай айтсам, Кыргызстандын дагы өнүктүрүшүнө жардам берели, салым кошуңар. Анан алдыга койгон максаттарыңар боюнча да кыскача айта кетсеңер болобу? Дагы кош кетейинби Айдананын мүмкүнчүлүктөр жөнүндө. Чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет экен Flex программа. Анан Америкадан келгенден кийин да силердин англискиңер абдан өнүгүп келет. Ошондуктан биздин азыр Караколдо аябай туризм өнүгүп атат эле. Ошондуктан Flexтен келгенден кийин мен өзүмдү бир башкачараак жерде мындай сынап көрөйүн дегем. Ошондуктан мен туристический агентствода иштеп көрдүм 2 ай. Ошол абдан жакшы экен, анткени силер не только Кыргызстанга кошумча жасатасыңар, бирок эле дагы туристтерге да жардам берип атасыңар да. Өзүңөрдүн культураңар менен тааныштырып, Кыргызстан жөнүндө тааныштырып, особенно Кыргыз Караколдомдо жакшы тил билген адамдар аябай аз экен. Ошондуктан да аябай жакшы болду да. Ошол максаттар жөнүндө мен максатында мен ойлоп аткам, туризм менен өзүмдү тармагына байланыштырып, бирок ага чейин мен башка туризм менен өзүнчө эле бизнес кылып алып кетейин деп аттым элем, бирок мен өзүм деген бизнес менеджментти окуйн деп чечим чыгардыңыз. Эң сонун. Айдана? Мен буюрса көп пландарым көп. Айтып кетсем, азыркы убакта мен Aim-Team деген проект менен иштеп жатам. Кыздар менен чогуу, бул деген Кыргызстандын балдардын өнүгүшүнө караштуу проект. Биздин жана эжекелерибиз башка странада окугандар келип ошолорго айтып беришет да, ошол странага кантип өтөсүң деген. Ошондой жана американский биологдор talking club'дар өткөрүп жатам, англис тилинде сүйлөшкөн. Буюрса ушу чоңоюп калганда дагы көбүрөөк проекттер жасап, ушу биздин Кыргызстандын ушу азыркы келаткан ушу молодежибизди өнүктүргөнгө ушундай бир нерсе проект жазгым келип жатат. Анткени алар да ушундай проекттер жөнүндө, возможностьтор жөнүндө билип ошолорду колдонгонгочу. Ушу буюрса менин профессиям айтып кетсем, буюрса мен дипломат болгум келет. Анткени деген Америкада чап жүргөндө мен мага амбассадордун ролу аябай кандай жакты да. Анткени Кыргызстан жөнүндө айтып берип, Кыргызстан жөнүндө, культурасы жөнүндө айтып берген аябай кандай сонун экен, мага аябай кандай жакты. Өзүңдү эле патриот эткенсиң. Анан ошондон баштап мен да дипломат болуп, ошо Кыргызстан жөнүндө башка мекендерге айтып берип, алардын эмесин бөлүшүп, ушинтип мындай Кыргызстанга салым келет да. Азаматсыңар. Мени ушунчалык кубандырганы, мен буга чейин сиздерге окшогон жаш окуучулар, студенттер менен сүйлөшүп калганда, мен Кыргызстандан кетем,
Кыргызстан мага жакпайт, мен башка өлкөгө барып иштейм деп көп угуп келчү элем. Бирок мынакей силер менен маектешип отуруп, ушунчалык сүйүнүп отурам. Себеп дегенде мынакей башка өлкөдөн барып, сонун тажрыйбаларды алып келип, өзүбүздүн өлкөбүзгө жумшап, өзүбүздүн өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошсок деген сонун жакшы бир максатыңар бар экен. Максатыңар ишке ашсын, азаматсыңар Айдана. Лола силерге окшогон биздин Кыргызстандан өсүп келе жаткан окуучулар көп болсун. Бүгүн сөзсүз түрдө силер мотивация бердиңер деген ишеничтемин. Ийгиликтер болсун, көп ийгиликтерди жаратып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө сөзсүз түрдө салым кошуп, анан кийин дагы мындай белгилүү бир Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошкон бизнесмендерден болосуздарбы, Айдана өзүң айткандай дипломат болосуңарбы, тилегиңерге жеткиле. Чоң рахмат силерге да рахмат. Мынакей сонун маек куруп бергениңер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ал эми бизде болсо мейманда ардактуу замандаштар, Каракол шаарынын номер 11 мектеп гимназиясынын 11 класстын окуучулары Айдана Зарлыкова жана Лола Эсенова болду, жана дагы Flex программасынын бүтүрүүчүлөрү болду. Бүгүн биз Көлтаң программасынын алкагында билим алуу ийне менен кудук казгандай деген теманын алкагында кеп куруудабыз. Анан дагы мынакей биздин Айдана менен Лола дагы эң сонун Flex программасы жөнүндө маалымат бергенди. Эгерде кызыгып калгандар болсо, сөзсүз түрдө бул программага катышып 28 сентябрга чейин документтер тапшырса болот экен. Эң сонун. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Азыр кичинекей бөбөктайлар үчүн мультфильм тартып алайлы.